8-бөлүм. Ипраимдыктар Гидонго Мидиандыктар менен согушканы барганда сен эмне үчүн бизди чакырган жоксуң деп аябай ачууланышты. Гидон аларга мындай деди: менин кылганымды силердин кылганыңарга салыштырып болобу? Абиезер жыйнап алган жүзүмгө караганда Ипраим терип алган жүзүм артык эмеспи? Мидиан төрөлөрү Орейп менен Зеепти Кудай силердин колуңарга салып берди. Силер кылганды мен кыла алдымбы? Ал ушундай сөздөрдү айтканда, ага нааразы болуп жаткан Ипраимдыктар тынчып калышты. Гидон жана анын душманды кууп чарчаган 300 адамы Ярдандан өтүштү. Анан Гидон Сукоттун тургундарына кайрылып, менин адамдарыма нан бергиле, алар чарчашты. Мен Мидиан падышалары Зебак менен Салмунду кууп жүрөм деди. Сукоттун төрөлөрү: биз сенин аскерлериңе нан бергидей, Зебак менен Салмунду колуңа чүрүп алдың беле дешти. Гидон: ушинткениңер үчүн Зебак менен Салмунду теңир колума салып бергенде, денеңерди чөлдүн тикенеги менен тикендүү жыгач менен жанчыйм деди. Ал жерден ал Пенуэлге барды да, анын жашоочуларына да ошол эле сөздү айтты. Ага Пенуэлдин жашоочулары да Сукоттун жашоочуларындай жооп беришти. Ал Пенуэлдин жашоочуларына да жеңиш менен кайтканымда бул мунараны талкалайм деди. Зебак менен Салмун чыгыш элдеринин кошуунундагы аман калган 15 миңге жакын аскери менен каркорду эле. Кылычты кынынан suurуй алгандардын арасынан 120 миң адам өлгөн. Гидон Нобах менен Жокбеянын чыгыш тарабындагы чатырларда жашагандардын жолу менен барып, бей капар жаткан кошуунду талкалады. Зебак менен Салмун качып жөнөдү. Гидон Мидиандыктардын эки падышасы Зебак менен Салмунду кууп жетип, колго түшүрүп, бүт кошуунду дүрбөлөңгө салды. Жааштын уулу Гидон Херес дөңсөөсүнөн согуштан кайтып келип, Сукоттон бир жаш жигитти кармап алып сурак алды. Ал Сукоттун 77 төрөсүнүн жана аксакалдарынын тизмесин жазып берди. Анан ал Сукоттун тургундарына келип, Зебак менен Салмун мына: булар үчүн мени сенин алсыраган аскерлериңе нан бергидей Зебак менен Салмунду колуңа чүрүп алдың беле деп шылдың кылгансыңар деди да, шаардын аксакалдарын, Сукоттун тургундарын чөлдүн тикенеги менен тикендүү жыгач менен жазалады. Пенуэл мунарасында талкалап анын тургундарын да өлтүрдү. Анан Зебак менен Салмунга: силер Табордо өлтүргөн кишилердин сырткы көрүнүшү кандай эле деди. Алар сага окшош эле, ар бири падыша уулдарына окшош эле дешти. Гидон: алар менин бир туугандарым, менин энемдин уулдары болчу. Теңир тирүү, аларды тирүү калтырсаңар, мен силерди өлтүрмөк эмесмин деди. Анан Тун уулу Жетерге: тур, буларды өлтүр деди. Бирок уулу жаш болгондуктан коркуп, кылычын сууруп чыккан жок. Ошондо Зебак менен Салмун: туруп бизди өзүң өлтүр, анткени адамдын күчү өзүнө жараша болот деди. Гидон ордунан туруп, Зебак менен Салмунду өлтүрдү да, алардын төөлөрүнүн мойнундагы формасы жарты айдай болгон жасалгаларын чечип алды. Исраилдыктар Гидонго: бизди сен башкар, уулуңдун уулу башкарсын, анткени сен бизди Мидиандыктардын колунан куткарып алдың дешти. Гидон аларга: силерди мен да, менин уулум да башкарбайт, силерди теңир башкарсын деди. Гидон аларга мындай деди: силерден бир гана нерсе сурайм, алган олжоңордон ар бириң мага бирден сырга бергиле. Анткени душмандары Исмаилдыктар болгондуктан аларда алтын сыргалар көп эле. Алар беребиз дешти. Кийим жайып, үстүнө ар бири өз олжоосунан бирден сырга таштады. Мидиан падышалары кийген кочкул кызыл кийимдерди, алтын топчуларды, жасалгаларды жана алардын төөлөрүнүн мойнундагы алтын чынжырларды кошпогондо, ал сурап алган алтын сыргалардын салмагы 1700 алтын шекел болду. Алардан Гидон бир эфод жасап, аны өз шаары Опрага койду. Исраилдыктар ага табына башташты. Ал Гидонго жана анын бүт үй бүлөсүнө жайылган тор болду. Исраил уулдарына Мидиандыктар ушинтип багынышты. Алар ошондон кийин баш көтөргүс болушту. Гидондун убагында жер үстүндө 40 жыл тынчтык болду. Жаш уулу Жеруб Баал үйүнө кайтты. Гидондун 70 уулу болгон, анткени анын аялдары көп эле. Шекемде жашаган күң аялы да уул төрөп берди. Ал анын атын Абы-Мелек койду. Жааштын уулу Гидон өтө каарыган кезде көз жумду. Анын сөөгү атасы жааш коюлган жерге, Абиезердин Опра шаарына коюлду. Гидон өлгөндөн кийин Исраил уулдары кайрадан бузулуп, Баалды ээрчип, өздөрүнө Баал Беритти кудай кылып коюп алышты. Исраил уулдары өздөрүн курчап турган бардык кас душмандардын колунан куткарган Кудай Теңирин унутуп коюшту. Исраилга жакшылык кылганына карабастан, Жеруб Баалга, Гидондун үй бүлөсүнө ырайым кылышкан жок. 12-бөлүм. Ошол убакта падыша Ирод Исага ишенгендерди куугундуктай баштады. Алардын кээ бирөөлөрүн карматып, Жакандын бир тууганы Жакыпты кылыч менен өлтүрттү. Бул жүйүттөргө жагаарын көрүп, Петрди да карматты.
Бул ачыткысыз нан майрамы күндөрү болчу. Ал Петрди карматып түрмөгө каматты да 4 аскерден турган 4 топко аны кайтарууну буйруду. Анткени анын Пасах майрамынан кийин элдин алдына чыгартмакчы болду. Ошентип Петр камакта жатты. Ал эми жыйын бул учурда Кудайга үзгүлтүксүз сыйынып турду. Ирод аны элдин алдына чыгармакчы болгон күндүн мурунку түнүндө Петр 2 чынжыр менен кишенделип, 2 аскердин ортосунда уктап жатты. Эшиктин алдында болсо күзөтчүлөр кайтарып турушту. Бир маалда Теңирдин периштеси пайда болуп, түрмөнүн ичи жаркырап кетти. Периште Петрди капталга түртүп ойготуп, тезирээк тургун деди. Ошондо анын колдорунан чынжырлар түшүп калды. Периште ага куруңду курчанып, бүт кийимиңди кийгин деди. Ал анын айтканын кылды. Андан кийин периште ага кийимиңди кийип мени ээрчигин деди. Петр аны ээрчип сыртка чыкты. Бирок ал периште кылып жаткан иштин чыны менен эле болуп жатканын түшүнгөн жок. Анткени ал көрүнүш көрүп жатам деп ойлоду. Биринчи, экинчи күзөттөрдөн өтүп, экөө шаарга чыгуучу темир дарбазага келди. Дарбаза аларга өзүнөн өзү ачылды. Алар сыртка чыгып, бир көчөдөн өтүштү. Күтүлбөгөн жерден периште жок болуп кетти. Ошондо Петр өзүнө келип, Теңир өз периштесин жиберип, мени Ироддун колунан жана жүйүт эли күтүп жаткан нерсенин бардыгынан куткарганын мен эми чындап түшүндүм деди. Болуп өткөн окуяны түшүнгөндөн кийин ал Марк деген да ысымы бар Жакандын энеси Мариямдын үйүнө келди. Ал жерде бир топ киши чогулуп сыйынып жатышкан эле. Петр дарбазаны такылдата баштаганда, ким экенин билиш үчүн Рода деген кызматчы кыз эшиктин алдына келди. Ал Петрдин үнүн таанып, эшикти ачпастан эле сүйүнгөн бойдон үйгө чуркап кирип, эшиктин алдында Петр турат деп кабарлады. Үйдөгүлөр болсо ага сен акылыңдан адашып жаткан жоксуңбу дешти. Бирок кыз өзүнүн айтканын ырастай берди. Ошондо алар бул анын периштеси дешти. Петр болсо эшикти тыкылдата берди. Алар эшикти ачып аны көрүшкөндө абдан таң калышты. Ал болсо аларга колу менен унчукпагыла деген белги берип, Теңирдин түрмөдөн кантип чыгаргандыгын айтып берди. Анан аларга бул жөнүндө Жакыпка жана башка бир туугандарга билдиргиле деди да үйдөн чыгып башка жакка жөнөдү. Таң атканда Петр эмне болду деп аскерлер чоң дүрбөлөңгө түшүштү. Ирод болсо аны издетип таптыра албай койгондон кийин күзөтчүлөрдү суракка алып, аларды өлүм жазасына тартууга буйрук берди. Андан кийин ал жүйүт аймагынан чыгып, Кейсарияга барып, ошол жерде калып калды. Ал тирликтер менен сидондуктарга кыжырданып калган эле. Алар болсо өз ара макулдашып алып, ага келишти да анын сарай кызматчысы Биласты ортого салып, тынчтык сурашты. Анткени алардын дубаны падышанын дубанынан азык-түлүк алып турчу. Белгиленген күнү Ирод өзүнүн падыша кийимин кийип тактыга отурду да элге кайрылып сөз сүйлөдү. Эл болсо адам эмес Кудай сүйлөп жатат деп кыйкырып жатты. Кудайга тиешелүү даңкты өзүнө ыйгарып алгандыгы үчүн күтүлбөгөн жерден Теңирдин периштеси аны жазалады. Ал куртка жем болуп өлдү. Кудайдын сөзү элге кеңири тарап жатты. Барнаба менен Шавыл тапшырылган ишти аткарышкандан кийин Марк деген да ысымы бар Жаканды ээрчитип, Иерусалимден Антиохияга кайтып келишти. 21 бөлүм. Теңирден Жеремияга сөз болгондо Ситкия падышасы Малкиянын уулу, Пашкурду жана ыйык кызмат кылуучу Маасейдин уулу Сепанияны Жеремияга Теңирден биз жөнүндө сура, анткени Бабыл падышасы Небухаднецар биз менен согушуп жатат. Ал бизден чегиниш үчүн Теңир балким биз үчүн өзүнүн бардык кереметтерине окшош бир кереметти көрсөтөр деп айттырыш үчүн жиберди. Ошондо Жеремия аларга мындай деди: Ситкияга мындай деп айткыла: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мына, дубалдын сыртында силерди курчап турган Бабыл падышасы жана каздимдер менен салгашып жаткан колуңардагы согуштук курал-жарактарды мен артка бурам. Анан аларды ушул шаардын ортосуна чогултам. Силер менен мен өзүм согушам. Каарымды төгүп, ачууланып, жаалданып, сунулган колум, күчтүү билегим менен согушам. Бул шаарда жашагандардын баарын, адамдарды да, малды да кырам. Алар чоң жугуштуу оорудан кырылат. Ошондон кийин дейт Теңир, жүйүт падышасы Ситкияны, анын кызматчыларын, элди жана бул шаарда жугуштуу оорудан, кылычтан, ачарчылыктан кырылган элдин калганын Бабыл падышасы Небухаднецардын колуна, өздөрүнүн душмандарынын колуна жана алардын жандарын издеп жүргөндөрдүн колуна салып берем. Ошондо ал аларды кылычтын мизине алып кырат. Аларды аябайт, аларга боор оорубайт, ырайым кылбайт. Бул элге айт, Теңир мындай дейт: Мына мен силерге өмүрдүн жолун жана өлүмдүн жолун сунуш кылып жатам. Бул шаарда калган адам кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан өлөт. Ал эми чыгып силерди курчап алган каздимдерге багынып берген адам аман калат. Ага өзүнүн жаны олжо ордуна болот.
Анткени мен өз жүзүмдү ушул шаарга каршы бурдум дейт Теңир. Жакшылыкка эмес жамандыкка бурдум. Шаар Бабыл падышасынын колуна берилет, ал аны өрттөйт. Ал эми Жүйүт падышасынын тукумуна айт, Теңирдин сөзүн уккула. Дөөт тукуму Теңир мындай дейт: менин каарым оттой жалындабаш үчүн силердин кыянат иштериңердин себебинен эч ким өчүрө албай тургандай болуп, жалбырттап күйбөш үчүн таңзаардан акыйкаттык кылгыла, тоналгонду талап тоноочунун колунан куткаргыла. Мына мен сага каршымын. Өрөөндүн тургуну түздүктүн аскасы дейт Теңир. Бизге ким каршы чыга алат жана биздин турагыбызга ким кире алат деп айткан силерге каршымын. Бирок мен силерди иштериңердин жемиштерине жараша жазалайм дейт Теңир. Силердин токоюңарга от коем, ал от анын тегерегиндегилердин баарын жалмайт. 7 бөлүм. Иерусалимден келген фарисейлер менен кээ бир мыйзам окутуучулар Исанын жанына чогулушту. Алар Исанын кээ бир шакирттеринин таза эмес колдору менен, башкача айтканда, кол жуу расмисин кылбай тамактанып жатканын көрүп калышты. Анткени фарисейлер жана бардык жүйүттөр ата-бабаларынан калган салт боюнча кол жуу расмисин кылмайынча тамак жешпейт. Базардан келгенден кийин да кол жуу расмисин кылмайынча тамак жешпейт. Алар ошондой эле чөйчөктөрдү, кумураларды, казандарды жана отургучтарды жуу сыяктуу көптөгөн салттарды кармашат. Ошондуктан фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Исадан: эмне үчүн сенин шакирттериң ата-бабалардан калган салтты сакташпайт? Эмне үчүн алар кол жуу расмисин кылбай тамак жешет деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер. Деп Ишая 200-дүлөр силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Анткени силер Кудайдын осуятын таштап, адамдык салттарды, кумура менен чөйчөктөрдү жуу жана башка ушул сыяктуу салттарды кармайсыңар. Аларга мындай деди: өзүңөрдүн салтыңарды сактоо үчүн Кудайдын осуятын четке кагып жатканыңар жакшыбы? Анткени Муса: ата-энеңди сыйла, атасына же энесине тил тийгизген адам өлүм жазасына тартылсын деп айткан. Силер болсо, ким атасына же энесине корбан, менин сага берер нерсемдин баары Кудайга багышталган десе, ал өзүнүн атасына же энесине эч нерсе кылбай эле койсун дейсиңер. Ошентип өзүңөр кармаган салтыңар менен Кудайдын сөзүн четке кагып жатасыңар. Ушул сыяктуу көп нерселерди жасап жатасыңар. Анан кайрадан элдин баарын жанына чакырып: баарыңар мени угуп түшүнүп алгыла. Адамды сырттан кирген нерсе арам кылбайт, тескерисинче ичинен чыккан нерсе арам кылат. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Иса элдин жанынан кетип, үйгө киргенде шакирттери андан үлгү насаат аңгеме жөнүндө сурашты. Иса аларга: силер дагы эле түшүнө элексиңерби? Адамды сырттан кирген нерсе арам кыла албастыгын кантип эле түшүнбөйсүңөр? Анткени тамак анын жүрөгүнө эмес, ашказанына кирет, анан сыртка чыгат деди. Иса бул сөздөр менен тамактын баары таза экенин билдирди. Анан Иса сөзүн улап: адамды ичинен чыккан нерсе арам кылат. Анткени ичтен, адамдын жүрөгүнөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомат кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйөкордук, көрө албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Мына ушул жамандыктын баары адамдын ичинен чыгып, аны арам кылат деди. Иса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келип, бир үйгө кирди. Ал өзүнүн келгенин кимдир бирөөнүн билүүсүн каалаган жок, бирок эл билип калды. Жин оорулуу кызы бар бир аял Иса жөнүндө угаары менен келип, анын бутуна жыгылды. Сироп боюникелик бул аял бутпарас болчу. Ал Исадан кызынын ичинен жинди кууп чыгаруусун өтүндү. Бирок Иса аялга: адегенде балдар тойсун, анткени балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес деди. Аял болсо: ооба, ошондой Теңир. Бирок иттер да балдар жеген нандын үстөлдүн астына түшкөн күкүмдөрүн жешет, деп жооп берди. Ошондо Исага: ушул сөзүң үчүн үйүңө бара бер, сенин кызыңдын ичинен жин чыгып кетти деди. Аял үйүнө келгенде кызынын жин оорусунан айыгып төшөктө жатканын көрдү. Иса Тир, Сидон аймактарынан чыгып, Декапол дубан аркылуу кайрадан Галилея көлүнө келди. Ага дүлөй жана кекеч бир адамды алып келишип, мунун үстүнө колуңду коюп койчу деп өтүнүштү. Иса аны элден бөлүп четке чыгарды да, эки манжасын анын кулагына салып, анан колуна түкүрүп, анын тилине тийгизди. Асманды карап терең үшкүрдү да ага: Эффафа, ачыл деди. Ошол замат анын кулагы ачылып, тили чечилди. Ал кекештенбей так сүйлөп калды. Иса аларга муну эч кимге айтпоону буйруду. Бирок канчалык тыйса да алар элге ошончолук жайышты. Адамдар аябай таң калышып, анын кылган ишинин баары жакшы, дүлөйлөрдү угузуп, дудуктарды сүйлөтүп жатат дешти.